Чүй облусунун Чүй районундагы Ленин жол айылынын Исмаил Борончиев атындагы орто мектебинин 4-классынын окуучулары. Мугалими Оңолбаева Калиман Ароновна. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен Дүйшөн Сулайманов агайыбыздын Карыя калыс айттыбы аттуу аңгемесин окуйбуз. Чыгармадагы ролдордо автор Казакова Жаннат, Карыя Исабеков Кутман, биринчи аял Канатбекова Айсема, экинчи аял Мырзабекова Аруке, үчүнчү аял Абакирова Раяна, биринчи аялдын баласы Саламатов Абас, экинчи аялдын баласы Жанышев Рамазан, үчүнчү аялдын баласы Салыбеков Сардар. Жай күндөрү эле суу алчу жерде 3 аял кобурашып туруп калат. Көчө боюндагы отургучта бир карыя эс алып отурган. Тигил 3 аял өзүлөрүнүн балдары жөнүндө сөз кылып кетишти. Бирөө айтты: Менин чотурумдай шандагай бала жок. Анын күчүн айтпайсыңбы? Эмнени болсо деле көтөрөт. Менин ботоюм ыртыганда уккуң эле келип турат. Анын үнүндөй булбулда да жок. Сенин балаңдын кандай өнөрү бар? Көрүн деле көрө элек мактай турган. Ошентип тигил 3 аял чакаларына суу толтуруп, үйлөрүн көздөй жөнөштү. Карыя да алардын артынан басты. Аялдар оор чакаларын улан жерге коюп токтоп турушту. Алардын алдынан бир кезде 3 бала чыкты. Бирөө секиргенде кууду тоо эчки, экинчиси ырдап баратат. Үнү жөн эле булбул. Үчүнчүсү энесинин жанына келди да чаканы алып үйүн көздөй жөнөдү. Ey, көктөндөп келип жайнаган, таңды кеч көксөп сайраган, таанымал үнүң, келипсиң булбул кайрадан. Кана карыя, айтыңызчы, биздин балдардын кандай өнөрү бар экен? Кайсы бала? Мен бул жактан бир эле баланы көрдүм. Деди карыя. Аялдар таңдана бирин-бири карап калышты.